негизги маселелердин бири, муну мен ачык эле айтып коюшум керек. Мына Варукка жол. Варукка жолду мүмкүнчүлүктү бергиле деп атат. Биз дагы айтып атабыз. Туура 1 май 2021 жылы 39 протокол менен биз жазганбыз ал жерге. Варукка жолду биз Капчыгай аркылуу макул берейли. Бирок ал жолду биз курабыз. Жолду биз курабыз өзүбүз. Президент дагы айтты. Жол курганга акчабыз бар, бардыгыбыз бар деди. Жолду биз курайлы ошол жерге. Эч маселе жок. Ошончо ал жерде 40 000 ел жашап атса, аларды өтпөйсүн деп тосуп койгон болбойт. Туура шарт түзүп берейли. Аларга жолду ошол Капчыгайдын бир четинен берейли жолду. Эми ал жанагы эмелер өздөрү түзүшөт, мен аягына чейин муну силерге айтып бериштин кереги жок. Ушу Капчыгайдын четинен берейли жолду. Бирок ошол эле мезгилде биз айтып атабыз. Жолду берейли, бирок но границалар бүтсүн бардыгы. Баары бүтсүн границалар. Кантип атайсыңар, ал силердин ишиңер. Не деп атасак дагы границалар бүтсүн. Кайсыл жерде бүтпөй аткан болсо, же болбосо жанагыдай элдер менен талаш тартыш болуп кала турган болсо, биз сөзсүз түрдө Кыргыз Республикасынын, Тажик Республикасынын элдери менен сүйлөшүп, жетекчилери менен сүйлөшүп, кайсыл бир деңгээлде орто чечимди кабыл алабыз. Баары бир деле. Бардыгы эле бир тараптуу болуп кыргыздарга чечилип, бир тараптуу болуп тажиктерге чечилбейт. Граница ушундай болот. Мына бул жерде ошол Кулунду, Интернационал, Арка, Максат, Борбордук жана башка жерлерди билесиздер. Ошол жактар чечилгенден кийин Кудай буйрса, биз бул жакка да келебиз. Бул жерде мына биздин Көктеректин маселеси турат, Орто Боздун маселеси турат булар тараптагы. Мына булар Таштумчуктун маселеси турат, жанагы Саманиондун маселеси турат. То есть маселе көп бул жерде дагы. Бул маселелерди да чечишибиз керек. Ушулардын бардыгын иреттеп коймоюнча, бир күн болбосо бир күн, Кудай сактасын, мондай конфликт боло берет экен.